Мындан 62 күн мурда, тактап айтканда 2 ай мурда Кыргыздын жигити Кыргызстандын 7 дубанын жөө же велосипедде басып өтөм деген убадасын берди эле. Мына ошол убадасына турган жигит өзүнүн убадасына бүгүн чыкты. Биз ошол жигиттен азыр интервью алганга келип атабыз. Дал бизди күтүп турган каарман бул жерде күтүп турат экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Сапарыңыз жакшы болдубу? Жакшы, Кудайга шүгүр, болот баары жакшы көрүш. Ооба. 4260 чакырым жолду 62 күндө велосипед менен басып өткөн 29 жаштагы Азамат бул сапары менен улуттук рекорд койду деп айтсак да болот. Анткени буга чейин Кыргызстандын 7 облусун велосипед менен басып өткөн инсан болгон эмес. Элдин көбүнчөсү келип, hello деп учурашат. Hello эмес, мен кыргызмын, салам алейкум десем. Ой, кыргызсың, бас деп алып, кыргызды көргөндө биринчи жолу кыргыз турист көрүп атабыз велосипед менен, тигинде мындай анан бас кирип чай ич деп, мындай элдин меймандосчулугу да абдан мени кубандырды. Бул Кыргызстандын ичинде жүргөндө мен өзүмдүн чынында үйүндө жүргөндөй болдум. Ошо убакыттан пайдаланып даже ар бир айыл башчыга, айыл өкмөттөрүнө, жергиликтүү тургундарга, ошол жакта менен жолдон кимдер тосуп алышты, ошонун баардыгына ошол убакыттан пайдаланып салам жолдойт элем. Катардагы кыргыз жаштарындай эле жогорку билим алып, архитектура тармагын өздөштүргөн Азамат алгачкы сапарын балыкчыдан Бишкекти көздөй уюштурган. Карап турсам, дүйнөнү кыдырган бир кыргыздын тарыхында бир инсан жок экен. Мен ошо официалдуу түрдө ошо Кыргызстандын атынан 5 материкти кыдырып, социалдык тармактарда 5 эмес 6 Антарктидага да кире келгиле деп атышат эми. Эми көрөбүз, Кудайым буйрса эми баарын кылганга аракет кылабыз эми. Каарманыбыз уюштурган сапарларынын дагы бир максаты эл көңүлүн социалдык маселелерге буруу болуп саналат. Атап айтсак, балыкчы Бишкек сапары мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга жардам берүү иретинде болсо, Кыргызстан боюнча жасаган саякаты түндүк түштүк ынтымагы деп аталып, өлкөбүздүн ынтымагын бекемдөөгө арналган. Кыргызстандын ичиндеги жүрүш бул кичүү жүрүш деп атагам да. Анан кичүү жүрүштүн башкы максаты жаштардын түндүк түштүк ынтымакка чакыруу. Азамат Жаналиев 2 ай, тактап айтканда 22 майдан тартып 22 июлга чейин 18 ашууну ашып, Кыргызстандын 7 чегарасына чейин барды. Андан сырткары 250дөй адам менен тааныш күтүп, 3000ге жакын адам жолдон колдоо көргөзгөн. Бишкек шаарынан башталып, ошо Бишкек Талас. Келиңиз агай, бул жерден көрсөтө бересизби? Карта бар экен, ошол жактан көрсөтөлү анда. Бишкектен баштадык дагы. Бишкектен 22 майда саат 18:00 чыгып, Беловодский, Төбашу, Суусамыр, Өтмөк, Талас, Грозныйга чейин бардым, Казакстан чегарасы. Кайра артка Кировкадан Кара Буура ашуусун өтүп, Канышкая Чаткал өрөөнүнө кирдим дагы. Канышкаядан бул жерге барып, бuyakta Акташ деген айылга бардым. Акташтан чыгып алып, Ала Бука, Сары Челек, Кербен, Арсланбап, анан Жалал Абадка келдим. Жалал Абадтан өзгөн Ош, Оштон Кызыл Кыя, Баткен, Сүлүктүү, Тажикстандын чегарасы менен кездешип, анан Оштон Сары Таш, анан Эркештам жакка бардым. Кайра Жалал Абадтан Казарманды көздөп өтүп, Казармандан Казармандан эмне айыл бар эле? Нарындан Торугарт, Торугартта Чатыркөй, Сары Челек, Кочкордого келип, Кочкордон көлдү толугу менен айланып чыгып, анан Бишкекке келдим. Ошонун баардыгы 4266 чакырымдын тегереги болду. Алардын ичинен бир 1000 чакырымдай кошумча дагы артка жол кайтарып атканда машиналар менен жүрүп калдым. Бул аралыкта ал өз көргөн билгендерин социалдык түйүн аркылуу маалымдап турууга да жетишти. Салам Кыргызстан. Бүгүн 30 июнь 2015 жыл. Азыр деген Торугарт Бишкек жолунда кетип бартам. Жол абдан жакшы, асфальт жолго түштүм. Илгерки кыргыздардын илгерки 9-кылымда салынган тарыхый жерге келдим. 11 июнь 2015 жыл. Азыр өзүңөр көрүп тургандай Ыскөл областындагы Арашан жайлоосу коругуна келип атабыз. Сонун бети барды Карагай. Жер кыдырып, көргөн билгендеримди өзгөлөр менен бөлүшүп, улуу долбоор алкагында жетим балдарга жардам берип, кыргыз изин ааламдын чап тарабына жеткизем деп максат койгон Азамат учурда дүйнө жүзүнө сапар тартууга белсенип турган кези.
Эгер колдоолор болуп, шарттар түзүлүп калса, каарманыбыз 6 жылда жер шаарынын 6 материгин кыдырып чыгууну көздөөдө. Анан албетте көргөн билгендери жөнүндө китеп жазсам деген ою бар. Демир үчүн тап быйыл чыгып кетем. Маалыматтар менен бөлүшүп отуруп, эмки жылы дагы бир кыргыз чыгыш керек. Мен артыма ошо жол менен. Кийинки жылы дагы бир кыргыз. Ошентип 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл ошоп чыгып отурсак, биздин баскан жол тарыхта калат дагы. Кыргыздын аты дүйнөгө таанытуу да. Акжолтой Аскарали уулу, Алмаз Турузбаев, Замана студиясы.